Тоң районунун Көзкөл айылынын Болотмамбетов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 5-Б классында окуйм. Ысык-Көл кыргыз бермети. Кыргыз элинин бермети Ысык-Көл. Ал тоо арасында жайгашкан. Ысык-Көлгө жаздын келишип кооз көрүнөт. Көл үстүндө түрдүү канаттуулар учуп келишет. Бардык келген куштардын тобун карап отурса, көп нерселерди байкоого болот. Ысык-Көлгө 16 түрдүү канаттуулар учуп келишет. Уяларды салышат, жумурткалашат, балапан чыгарышат. Ысык-Көл эс алуучу жайдан башка да туризмдин борбору. Башка өлкөлөрдөн туристтер, альпинисттер жана саякатчылар келип турушат. Алар көлдүн кооздугуна, тунуктугуна, абанын тазалыгына суктанып кайтышат. Көлдө балык өстүрүүчү жана кармоочу чарбалары бар. Алар чабак, маринка, асман жана сазан сыяктуу көп балыктардын түрүн кармашат. Көлдүн климаты мейлүүн, абасы таза, муңдуу. Ысык-Көлдүн күч тарабы тоолор менен курчалган. Күнгөй жана тескей ала тоолорунун аскасы асман тирип, өзүнчө бир көрктүү. Ысык-Көлдү даңазалап акындар өр жазышты, жазуучулар тамшандырган көлөмдүү китептерди, уламыш жомокторду жаратышты. Таланттуу акын алкул үчүн көл түгүн бүт тема болгон. Акын эргип, суктанып, көлдү сүйгөнүн, анын кереметин өзүнүн канаттуу урууларында көрсөтө билген. Алыкул Осмонов, Ысык-Көл. Ысык-Көл кээде тышта, кээде толкун. Толкуса, толкунуна тең ортокмун. Турмушка канча жолдош күтсөм дагы, бир сырлуу сендей жолдош күткөн жокмун.